9 январь. Дагы бир аз убакыт гана чыдоо керек. Ал эми бардык ырайымдын булагы болгон Кудай, бир аз убакыт азап чеккениңерден кийин силерди кайрадан жеткилең, күчтүү, бекем жана олку-солку болбос кылат. Себеби ал силерди Машаяк Иса аркылуу өзүнүн түбөлүк даңкын бөлүшүүгө чакырган. 1 Петр 5-бөлүм 10-аят. Кээде биз тартып жаткан азаптарыбызга жана күнүмдүк турмуштагы кыйынчылыктарга чыдай албай, Кудайга буга дагы канча чыдаш керек Теңир? Ушундай азаптуу күн такыр бүтпөчүдөй. Эртеңки күндө эмне болот? Сен ошондо да кыйынчылыктарда мага жөлөк таяк болосуңбу? Деп боздоп кайрылышыбыз мүмкүн. Бул абдан оорчундуу суроо. Себеби Иса менин ысымым үчүн бардыгына жек көрүндү болосуңар. Ал эми акырына чейин чыдаган адам куткарылат дейт эмеспи? Марк 13-бөлүм 13-аят. Биз жок болуу үчүн артка кетенчиктегендерден болуп калбасак экен деп коркобуз. Еврейлер 10-бөлүм 39-аят. Биз оюн ойноп жаткан жокпуз. Чеккен азаптарыбыз Кудайдын келечектеги ырайымына болгон ишенимибизге чоң коркунуч туудурарын билебиз. Ошондуктан Петрдин азап чеккен жана чарчап чаалыккан машаякчыларга эстеткен убадасына кулак салсак, абдан жакшы иш кылган болобуз. Ал эми бардык ырайымдын булагы болгон Кудай бир аз убакыт азап чеккениңерден кийин силерди кайрадан жеткилең, күчтүү, бекем жана олку-солку болбос кылат. Себеби ал силерди Машаяк Иса аркылуу өзүнүн түбөлүк даңкын бөлүшүүгө чакырган. 1 Петр 5-бөлүм 10-аят. Кудай биз азаптарга чыдай албай калганга чейин кечигип жүрө берберине, бизди кайгыга салган алсыздыктарыбыздын, кемчиликтерибиздин баарын жок кылаарына жана көптөн бери олку-солку болуп келген нерселерди түбөлүккө бекем кылаарына болгон бекем ишеним бардык ырайымдын булагы болгон Кудайдан келет. Кудай бизге буга чейин берилген ырайым сыяктуу анча-мынча ырайымдын Кудай эмес, бардык ырайымдын булагы болгон Кудай. Мындай ырайым чексиз, келечек үчүн мол камдалып коюлган түгөнгүс ырайым. Биз аягына чейин чыдашыбыз үчүн ушундай ырайымга муктажбыз. Келечектеги ырайымга болгон ишенимибиз буга чейин берилген эстен кеткис ырайымдын тажрыйбасынан келип чыгат. Ушундай ишеним өмүргө алып барган таар жана таштак жолду аягына чыгышыбыз үчүн эң керек болгон нерсе.